Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Түз ободо улантат. Азыр биздин назарыңыздарга атайын чыгарылышты сунуш кылганы турабыз. Мына бүгүн эле Жогорку Кеңеш 103 добуш менен экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик укугунан ажыратты. Эми маселе мындан ары кандай өңүт алат деги эле Кыргызстанда дал ушул олуттуу көйгөйгө айланып бараткан мурунку президенттин тегерегиндеги маселеге аягына чекит коюлабы? Бул жана башка суроолорубузга жооп издейли деп турабыз. Студиябызга келген меймандар менен тааныштырып өтөлү. Жогорку Кеңештин депутаты Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратуу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү Алтынбек Жунус уулу. Кош келипсиз, саламатсызбы? Саясатчы, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев, саламатсызбы? 68 06 06 студиянын номери, мындан тышкары 0552 68 06 06 WhatsApp номерин терип, суроо же пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Эмилбек Салматович, сизден сурагым келип атат. Бүгүн мына чыны менен эле бир топ убакытка созулат го деп эл күтүп атты эле, бирок дароо эле бир 3 саат талкуу менен кабыл алынды. Күтүүсүз болдубу? Жок, эми бул же бышып жетилип калды беле? Бышып жетилип келаткан маселе болчу. Азыр элдин баарынан эле көпчүлүк мына сүйлөшкөн кишилердин күткөнү эле ушул эгерде күнөөсү болсо эмне үчүн жоопко тартылбайт, качан жоопко тартылат деген маселенин тегерегинде ушу үйгө барсаң да, чүйгө барсаң да, базарга барсаң да ушул эле сөз. Бир эле тема болуп калды. Бир эле тема. Анан азыр бул чечимди шашылыш деп айтыш да мүмкүн эмес. Анткени бул жерде ушул Жогорку Кеңештин эле чечими менен тиги Атамбаевди атып же дарга касып салган жок да. Азыр кол тийбестик макамынан ажыратып, мындан ары ошол жана коюлуп аткан күнөөлөрдүн чын төгүнү негизи барбы, жокпу, мыйзам чегинде укук коргоо органдары, тергөө органдары кароого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мына бул жагынан алганда мен айтат элем, биз толугу менен ушул укук талаада мыйзам чегинде ушу коом жылып баратат да. Алтынбек мырза, кандай иш жүрдү? Иш жүргөндө баягы биз комиссия 6 мындай айып 6 пунктта турган айып койдук эле. Башкы прокуратура ошо. Башында 9 эле, анан 6га түштүңүздөр, Себеби комиссиянын жыйынтыгында 6 ошо Атамбаев Алмаз Шаршеновичтин президент убагына тиешелүү мындай обвинениялар экен деп. Ошо 6 калган, анан прокуратура бүгүн 5 берене боюнча бул өтө мындай тяжкий преступленияларга кирет деп, анан ошол үчүн кол тийбестигин алып бергиле деп депутаттарга кайрылып, анан ошол иш каралды. Суроолор болду, элдин баары күбө болду. Анан жыйынтыгындагы 103 депутат колдоп бердик. Мына эң алгачкы угарманыбыз эле дароо суроосун жөнөткөн экен. Эми дейт, башкы прокуратура кандай иш жүргүзөт? Бул атайын бир мөөнөт коюлабы деп кызыгып атат да, юридикалык жагынан алганда. Башкы прокуратуранын эми иши бул тергөө иштери болот. Тергөө иштери канча убакытка созулат, аны айта албайбыз. Бир гана айта кетчү нерсе, мисалы, ошол бүгүн 5 статьяны айтып атат. 5 азайышы да мүмкүн, көбөйүшү да мүмкүн. Иликтөө убагында ал 5 менен гана кала бербейт. Себеби депутаттар көп мындан башка дагы ошо биздин оюбузча мыйзам бузуулар болду деп айттык. Ошол эле Кыргызгаз, биздин Кыргызгаз улуттук мекемени ошо $1 сатканы туура эмес болгону ошону иликтеп бергиле. Себеби ал жерде бул маселени сиз көтөрүп атасыз бүгүн парламентте. Миллиарддык капиталы бар биздин компания ошо $1 берилди. Жыйынтыгында бизге газ бекерден арзан болот, арзан келет деген сөз болду эле. Бүгүнкү күндө мына Тажикстан, Өзбекстандан бизден арзан газ алып атат. Эч кандай мындай бир утуш деле болгон жок. Эми спорт залдар салып берди жер-жерге, бир иштер кылган көзгө көрүндү. Жалпысынан мындай карасак, Армения өзүнүн ушу газовый отраслын 30%-ын $170 миллион сатыптыр. Азыр угарман мындай суроо берип атат да, бул маселеде дейт, прокуратура эми бардыгын далилдеп бере алабы, өтө шашылыш чечим кабыл алып койгон жокпу деп кайрылган экен.
Эмирбек мырза. Эми прокуратура азыр чечим кабыл алган жок да. Алар мына бүгүн укканыбызда алар жанагы кылмыш белгиси барбы жокпу дегенди гана айтышты. Ушул коюлган бу айыптар боюнча, күнөөлөр боюнча, томаттар боюнча ошолордо кылмыштын белгиси бар, баланча статья берене боюнча дегенди гана айтты. Эми ошол кылмыштын белгиси толук кылмыш кылды же кылган жок дегенди албетте тергөө көрсөтөт. Бул жерде менин оюмча тергөө ушунчалык бул биздин эле мамлекеттин чеги менен чектелбейт. Бул эл аралык деңгээлде кызыгуу жараткан маселе болгондон кийин тергөө өтө тыкан так өтөт деп ишениш керекпиз да. Анан негизи өзү бул депутаттык комиссия түзүлгөндөн баштап сиз өзүңүз байкап турдуңуз да алардын жыйындарын тууралуу социалдык түйүм маалымат каражаттары аркылуу. Комиссиянын өзүнүн түзүлүшү, иш аракети кандай болду деген ойдосуз? Анткени мына бүгүн дагы бул тема талкууланып атат. Көпчүлүк бул Атамбаевка болгон таарынычы барлар кирип калды, арасында юристтер жок болду деген сыяктуу. Эми бул субъективдүү адам пикирине ар кандай айтса болот. Бирок мына мен да угуп атам, мыйзамсыз жогорку кеңеш мыйзамсыз чечим кабыл алды деп атышпайбы? Эми мыйзамсыз чечим деген өзү туура эмес. Анткени мына жакында ишке кирген мыйзамга ылайык ошол мыйзамда көрсөтүлгөн жанагы процедуралар менен келе атышат да. Буга чейин мына быйылкы жылга чейин ушу экс-президенттердин статусу, бул макамы мындай бир белгисиз абалда болуп калган. Анткени 2003 жылы Акаев кабыл алган мыйзам өзүн коргош үчүн ошол калып калыптыр. Мындай жалпы түшүнүк боюнча, көпчүлүк юристтердин айтымы боюнча ал мыйзам күчүн жоготкон. Анткени андан кийинки конституцияда 10-жылкы жаңы конституция кабыл алынганда ал жерде андай беренелер каралган эмес. Ошон үчүн конституцияны ишке киргизип аткан мыйзамда так жазылган башка мыйзамдар, ушуга чейин иштеп аткан мыйзамдар бул конституцияга каршы келбеген чегинде гана иштейт депчи. Ал эми экс-президенттин абсолюттук кол тийбестиги бул жаңы кабыл алынган конституцияга каршы келгендиктен ал иштебеши керек болчу. Бирок юристтердин ортосунда талаш тартыш болуп калгандан кийин бул жогорку кеңеш башка жолду ошол мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, биратоло экс-президенттердин кол тийбестиги кандай болот, анын жанагы кыймыл аракетин камсыз кылуу кандай болот, эгерде күнөө кылса ошо экс-президенттин кол тийбестигин алуу, экс-президент статусун алып салуу, макамын алып салуу процедурасы кандай болот дегенди мыйзам менен бекитишти да. Мына ошол мыйзамдын негизинде азыр иш алып барып атышат да. Ошон үчүн бүгүнкү жасалып аткан иштерди толук эле мындай бекемеле айтыш керек, мыйзамдуу иш. Кабыл алынган мыйзамга жараша ошо мыйзамдын шарты менен ошол комиссия түзүлүп, ошонун шарты менен прокуратурага жиберип, ошо мыйзамдын шарты менен кайра жооп алып, анан бүгүн кайра бышыктап берип атышат да. Депутаттык комиссия канчалык деңгээлде мындай кынтыксыз, мындай бейтарап иштеди? Көп эле биз эми комиссияларга катышып жүрөбүз. Бийликтин таасири болдубу, жокпу деген суроолор аябай көп коюлат. Өзүңүздөр бир эле күбө болсоңуздар, оппозициялык партиянын өкүлдөрү биз кенен катышып, жада калса ошол комиссиянын төрагалыгына каныбек мындай объективный бололу. Парламентте оппозициялык азчылык барбы мындай? Бар, официально реалдуу түрдө иштейби? Барбыз. Бул өнүгүү прогресс менен Атамекен бар экенин билебиз, бирок ал формалдуу эле го дейм. Эми сөзсүз эле чыгып, каршы чыгып сүйлөчү же бир ар бир эле маселеде каршы болорчу эмес. Бизде кээ бир колдоочу мыйзамдар бар, кээ бир маалда алар бизди колдоочу. Ошол мен айткым келет, Каныбек Иманалиев ошол оппозициясына карап ошо комиссиянын төрагалык кылды. Бул ошол комиссиянын объективдүү болгонуна дагы бир күбө болот. Себеби жалаң гана ушу бийликтин кебин сүйлөгөндөр комиссиянын ичине кирип алды деген сөзгө ойлойм четке калсын. Уланталы азыр байланышта угарман бар экен, саламатсызбы? Саламат, Бишкектен атым Рустам. Угатабыз. Бул чечим чыгарган аябай шашылыш түрүндө чечим чыкты. Эми шашылыш түрүндө дагы муну соттойт да, шашылыш түрүндө сол. Ашып кетсе бир айдын ичинде бул соттошуру мүмкүн да, тиреңчилик. Бул Атамбаевдин жакшы жагын эстеп калыш керек болчу негизи. Ошону эстеш керек болчу. Мисалы, жиби газды атат, газды азыр ошондой бир сомго сатып турганда, аз газ сатылбаганда Өзбекстан көз каранды отурмакпыз. Az gaz bir жерге барып, gaz менен жырап калдык. Эске алыш керек, Атамбаевдин жакшы жагындачы. Эми келген жемек дагы 4 жылдан кийин да ушундай кылабыз.
Жээнбековдо Кудай буюрса 4 жылдан кийин дагы ушу ШТАга келиши мүмкүн. Эмне Асылбек Жээнбеков отурат ал жердечи. Кыска толутерин айтсаңыздар, рахмат. Жооп барбы? Же бул пикир болду. Кийинки угарман кайрылып атат. Эң туура болду. Эмки президенттерге сабак болот. Жакшы текшерип, күнөөсү болсо мыйзам алдында жооп берсин. Жок болбосо жок деш керек. Элдер пикетке чыгат деп коркпош керек. Анткени эл коррупциядан тажады. Закон баарына бирдей болсо жакшы болот эле дейт. Бул пикир экен. Дагы угарманыбыз жазып атат. Азыр дейт Атамбаев тарабындагылар абдан топтошуп даярдык көрүп жаткандай таасир калтырат. Эң эле кооптуу болуп жаткан жокпу? Чыр чыгып кетпес бекен деген. Алмаз Шыршыныч Атамбаевди ошол кой ташты үйүнүн тегерегинде чогулган адамдар, жанагы блоктоп коюлган бетондор же төгүп алган таштар сактай албайт. Кыргыз элинин алдында, тарыхтын алдында. Муну өзүнүн тазалыгы гана сактап калышы мүмкүн. Тазалыгын тазамын деп атабы, сотторго барып далилдесин. Андан дагы мунун кадыры баркы өсөт. Бул тиги жат өлүшү ат өлөм деген, мен курал жарагым бар деген сөздүн өзү бул мындай дестабилизацияга алып келет да, туура эмес. Бул жакшы прецедент болду. Бул кийинки келечекте президенттерге бул биздин мына элестеткиле СНГ мына биздин коңшу авторитардык өлкөлөрдүн арасында эски президентке ушундай иш козголушу бул дагы мен ойлойм бул демократиянын жолунда жакшы көрүнүш. Эми бүгүн депутаттардын айтып койгон сөзүнө жана чимкирик деп башка деп айткан сөзүнө арданып атат деген эмес. Бул жерде ошол узурпация власти деп эң чоң макам боюнча коюлуп атат. Дагы башка мындай мыйзам бузуулары болсо ошолорун коет. Туура эми жакшы жактары да болгон, биз такыр эле аны бир Пиночетте же башка теңебиз, бирок ошондой бийликте турганда мен билбей калыптырмын, мен көрбөй калыптырмын деген сөздү ал киши айтпаш керек. Себеби ал киши эң жогорку даражада бийликте турган жана өзүнүн командасы менен ошондой ишке ашкан. Угармандардын тынчсыздануусунда негиз барбы, жокпу? 3 жыл мурда 16-жылы мен бир маегимде айттым эле, ошо Атамбаев мына ошол 5 жыл президентте отуруп мамлекет башчысы журт атасы деңгээлине чыга алган жок, ошого жетпей калды. Журт атасы боло алган жок. Анткени ал өзүнүн жеке кызыкчылык, жеке таарыныч, жеке көйгөй же жеке амбициясынын чегинен чыкпай калды деп. Анткени 16-жылда окуяларды билесиңер да. Ошондо мен дагы бир салыштырып айттым эле, ошо Атамбаевди карап туруп, баягы бир мектепте окуп жүргөндөр класстын атаманы болот элем деп мушташып классташтар мененчи. Ошо тети мектепте окуп жүргөндө класстын атаманы болом деп мушташканын бир 60ка чыкканча койбой 60 жашында деле ошо классташтар менен мушташа берген киши дейт да, ошол баягыда атаман болот болчумун деп элечи. Ал калды мектеп. Сен азыр 60ка чыгып калдың, уже бүттү. Атаман болосуң, болбойсуң, анын мааниси жок деген түшүнүккө жете албай койду да. Мына ошо 16-жылдагы кыймыл аракети бүт эле ушул өзүнүн ушул Кыргызстандагы жалгыз лидер экенин далилдейм. Ошо Кыргызстанда менден башка мындай бир көсөм, менден башка биларман жок дегенди далилдейм менен бир жок нерсени далилдейм деп ошо көп нерсенин баарын бузуп алды да. Мына бүгүнкү күнү мына ушу жакында мен дагы ошо өзүнө кайрылуу жаздым эле социалдык түйүндөргө. Жанагы куралым бар, өзүмдү коргой алам. Мен сотко да барбайм, суракка да барбайм, мыйзамыңарды да баягы уруп ойнобойм деп отурушунун өзү кайра ошону далилдеп атат да. Бул мына 6 жыл президент болгон, ага чейин өкмөт башчысы болуп келген, мурда депутат болгон адамдын сөзү эмес да булчу. Президент болгон. Мына мисал үчүн ошол эле Келдибековдор камалды, башкалар камалды, Нариман камалды. Ошонун ар бири үйүндө жатып алып пулеметим бар, замбирегим бар, атышам деп отурса мамлекет эмне болот эле? Мына мамлекеттин башында турган киши биринчи кезекте мамлекеттүүлүктү ойлош керек. Мамлекеттүүлүктү ойлогон киши ал согуш чыгарам, жаңжал чыгарам деп айтпайт. Мыйзам чегинде өзүн далилдегенге аракет кылыш керек. Анткени мен айттым го, бул президент болгон адамдын статусу абдан жогору болот. Ал эл аралык деңгээлде колдоого, коргоого ээ болуп турат. Башка президенттер да карап турат, бул эмне кылып соттоп атышат, кандай доомат коюп атат, кандай күнөө коюп атат деп. Эгер кыйшык кетип баратса эл аралык деңгээлде сөз болот. Силерде
деген такыр эле зордукка өтүп кеттиңер дегендичи. Ошон үчүн өлкөнүн ичинде дагы эл аралык деңгээлде да мыйзам чегинде өзүнүн жанагы президент болгон статусуна ылайык коргоном, өзүмдүн актыгымды далилдейм десе, ошол өзүнүн даражасына жарашмак. А бүгүнкү мына жасап отурган балалы ошол эле жана мектептеги мушташам тытышам деген баланы көрсөтүп аракет мисалы бир өлкөнүн стабилдүүлүгүнө доо кетире тургандай абалга жетип кетпейби? Мына азыр байланышып жазып аткандардын көпчүлүгү ошондой коркунучту айтып атышат да. Жеткирем, ошо доого жеткирем деген аракет болуп атат да. Мисалы үчүн мен бүгүнкү күнү Атамбаевдин кыймыл аракетинен ошол жерден бир жаңжал чыгарып кан төккөнгө алып баргысы келип атканын көрүп атам да. Эгер кан төгүлүп кетсе, ошо кан менен кошо балким ошо Жээнбековдордон өч алып бийликтен кулатып түшөм деген ой көрүнүп турат да. Эгер жанагынча мисалы үчүн мыйзамдуулукту коргош үчүн машина таштын кереги жок. Мыйзамдуулукту коргош үчүн өзүнүн актыгын далилдеш үчүн мылтык же башка куралдын же топуратып түн ичинде келген бир ончакты атчандын кереги жок да. Мыйзамдуулукту мыйзам чегинде коргонуш керек, мыйзам чегинде акталыш керек. Ушул жагдай боюнча мисалы жогорку кеңеште маселе көтөрдүңүздөрбү? Мен бир нерсени айта кетейинчи. Бул жерде жогорку кеңештин да жоопкерчилиги тууралуу. 2016-жылы баягы Конституцияга өзгөртүү киргизебиз деп 7-этаждан катуу чамынып, 2020-жылга чейин мораторийге карабай өтө чоң кысым болгон. Ошо каршы баскандардын арасында мен да бармын. Мындай быт-чытын чыгарды да ошо каршы баскандар. Алды мына камалып жатат, Текебаев баш болуп, аркасы мына суракта. Анан ошо кезде Фарид чалып атат. Фаридке бардыңбы? Ушул мыйзамды көрсөтөт. Тияктан түшүп атат. Муну колдобосок болбойт деп. Ким көрсөтөт эле? Бүт депутаттар келип кыдырат эле. Анан эми депутаттын сүйлөгөн сөзү же билгискен оюна мындай жоопкерчилик тартпайт ал мыйзам боюнча. Бирок ошондой жогорку деңгээлдик кызматта турган биздин кээ бир депутат коллегаларыбыздын кылган ишине жооп бериш керек. Мисалы мына Кодуранова Асель ошол кезде ошол комитеттин төрагасы болуп, төрайымы болчу. Ошол мыйзамды аттап 2020-жылга чейин мораторий барлыгына карабай күн тартибине алып чыгып, төрага дагы алып чыгып, биз баягы азчылыгыбызга карабай башкан. Фарид Ниязов керек болсо ошол СДПК фракциясын өткөрчү. Чогултуп алып. Анан ошонун баарын ошол депутаттар өздөрү сезип, жогору жактан кандай кысым болгон. Эми бүгүн агынан жарылып андай болгон эмес деп айтканын кылган иши менен эки башка болуп турат да. Эң өкүнүчтүү. Ошол жагдайда азыр эл туура кабыл ала албай атпайбы? Эмне үчүн ушунун бардыгын парламент Атамбаев иштеп турганда бетине айта алган жок дагы азыр айтып атат деп мындай парламенттин жүзүнө бул мындай бир көлөкө түшүргөндөй таасир калтырып атат да. Парламент мына ошол убакта мисалы ушу Конституцияга каршы басканда мына бизге да чоң кысымдар болгон. Демек коркушкан экен да? Биз коркпой басканбыз. Бирок эми бардык депутаттар ар ким өзүнүн совестинде ошол мыйзам боюнча кандай басты. Бирок баскандарды мына бизден үлкөн кыйын лидер канча жолку Сазовдун депутаты мисалы Текебаев каякта. Андай Маевский сизге деле бердим, мага деле акчаны берип койдум дептир эле камап койсо, ал эч коркунучтуу эмес эле. Азыр эми парламентте айтып атат, Атамбаев камалсын, жооп берсин дегендерди айтып атат. Албетте жоопкерчилиги каралыш керек депчи. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө Кыргызстанда биз соттордун адилеттүүлүгүнө, акыйкаттыгына жеттикпи? Адилет сот системасы чыны менен эле Атамбаевдин ак же кара экендигин аныктап бере алабы? Эми бул маселеге Атамбаев өзү жооп бериш керек да. Анткени мына 10-жылы сот реформасы башталды. Ошо сот реформасы башталбай эле бул реформа туура эмес багыт кетип баратканы анык болуп калган. Ошондо мына коомчулук билет, силер да билесиңер, Роза Сакунова реформаны токтоткон ошондо. Токтотуп жогорку кеңеште сүйлөп бул реформаны түздөш керек деп мына жанагы сотторду телевизордон да көрсөтүп, билим деңгээлин баарын көрсөтүп келип, мындай реформа менен сот түзүмүн тазалай албайбыз дегенди айтып туруп токтотуп Атамбаевка тапшырып кеткен. Тазалап, кайра башынан түзүп чыгыш керек деген. Бирок Атамбаев ошону тазалап, артка кайрып, кайра тазалагачтын ордуна андан ары улантып кетти да. Ошо менен бүгүнкү күндөгү сот түзүмү кандай болсо, бул Атамбаевдин өзүнүн мойнундагы иш.
Жок, эми азыр кандай болот? Эми кантип ошондой акыйкат чечим чыгабы? Эми мына азыр сот акыйкат чечим чыгарат же акыйкат чечим чыгарбайт деп мен айта албайм. Бирок бүгүнкү күнү сот түзүмүнө, сотторго коомдо ишенич жок деп мен айта алам. Мен де сунуш берет элем, эми аны биз жогорку кеңеш биз чечпейбиз, бирок депутат катары ошол Атамбаев айтып атпайбы, биз силердин сотуңарга ишенбейм деп. Атамбаев өзү ишенген сот ошол Эрнис Айбек уулу баягы Текебаевди соттогон сот, мисалы ошого ишенсе керек, ошонун соттугун айтып атпайбы. Ошол сот кайра Атамбаевдин ишин караса, мен ойлойм бул калыстык болот. Себеби өзү сот реформасын жасадым деп алып келген сотторду кайра өзү соттогону, анан кайра ошол сотторго эми ишенбейм деп айтканы, бул ошол системаны куруп кеткен адамдын айтышына бул эме мындай эме бербейт да, авторитетин көтөрбөйт. Бирок азыр эми сот акыйкаттыгы коомдо күмөн жаратып турган маселе болуп атпайбы? Уланталы байланышта угарман бар экен. Азыр анда WhatsApp жана Facebook'тан келген бир топ суроолор бар, аларга өтөлү. Макинов ат угарман жазыптыр. Баары туура жол менен баратат. Эгерде Атамбаевдин акылы болсо, элди дүрбөтпөй өзү тергөөнүн аягына чейин туруп берсин. Тергөө таза иштеп, күнөөсү болсо жоопко тартып, жок болсо коргоого алыш керек деп кайрылат. Туура бар эле акчага баргандай сезилет 90% деп коюптур. Бул ким жөнүндө айткан белгисиз. Эгер күнөөлүү болсо камалышы шарт, баары мыйзам чегинде болуш керек, бирок заказ сымал болуп аткандай таасир калтырууда деп сүйлөйт. Жазыптыр да. Анан негизи да бир маселе коомчулукту кызыктырып атат. Бүгүн Эмилбек мырза мында макул кол тийбестик алынды. Анан эми тергөө иши, андан кийин сотко коебуз деп атат. Эгерде күнөөсүн далилдей албаса, анда кандай болушу мүмкүн? Бул маселе бизде мыйзамда, башка жазылбаган закондордо барбы? Моралдык жоопкерчилик, анда парламенттин жоопкерчилиги болобу, жокпу? Ошо биз жана прокурордон ошо жооп ала албай алдык. Эми баарыбыз сөз кыскарып калды. Менин оюмча, биз баягы эксперттер менен сүйлөштүк. Бул сот мунун күнөөлүгүн далилдемейинче, соттон баягы өкүм чыкмайынча, мунун экс деген статус алып, жанынан охрана салынбайт. Ал соттон эгер өзүн далилдесе, мен ойлойм бул кайра өзүнүн экс деген макамын берилиш керек. Бирок ошону мыйзам чегинде кандай экен, мен эми ачык айтканда ошол жакын билбейт экенмин. Азыр эми бирок мен ушул жерден бир айтайынчы, бул негизи эми ушунчалык баягы бүйүр кызыткан маселелер да. Ар бир маселеси. Бул жерде эми бул маселени азыр отуруп алып мындай болсо кандай болот, далилденет, далилденбейт деген бул мындай эмеси жок, баш аягы жок сөз да. Бирок ушул кырдаалда бир нерсени биз жалпы коомчулук көз жазымда калтырып атабыз. Бул Атамбаевдин күнөөсү далилденип, анан соттолушу бул тагдыр чечүү маселе эмес. Макул бир киши соттолот. Аны элдин бир тобу ал өз ара өч алуу, өз ара кубалашуу, өз ара чабышуу катары кабыл ала берет. Бирок бул жерден эмне сабак алабыз? Мисалы үчүн сабактан биринчи дагы макул ага жооп бересиз азыр сабакты. Эгер далилденбей калса эмне болот деген маселе дагы коомду кызыктырып атпайбы? Бул эми экинчи маселе эмеспи? Анда парламенттин жоопкерчилиги тартыш керекпи? Моралдык, юридикалык жагы болобу, жокпу? Тап таза апапакай болуп чыкса, далилденбесе, анда албетте ошол айыпты коюп таккан адамдар коом астында жооп бериш керек. Моралдык жоопкерчилик сөзсүз болуш керек. Юридикалык жагын билбейм, бирок моралдык жоопкерчилик болуш керек. Сабагы кайсы? Сабагы мындай да. Мына биз жогорку кеңеш азыр чечим кабыл алды да, мына Атамбаевдин экс депутат деген макамын алып койдук деди. Ошону негиздеди моореки нерселер үчүн алып. Бирок экинчи жагы бар да. Мына жогорку кеңеш менин оюмча бул атайын мыйзам кабыл алыш керек. Атайын мыйзам бул Атамбаевдин бийликти узурпациялашы жана кесепеттерин жоюу жөнүндө деген. Мына ошол мыйзам менен ошол эле сот түзүмүн кандай оңдойбуз, укук коргоо түзүмдөрүн кандай орго, милиция, АКС, ГКМБны, прокуратураны кандай оңдойбуз, коомду кандай оңдойбуз, ошол нерселерди чагылдырган бир чоң документ керек
керек. Мына эң башкысы ушул да. Эгерде биз бүгүн Атамбаевди коюп, анан 5 жылдан кийин дагы келип Жээнбековди коюп кете бергенден коом өнүкпөйт, өспөйт. Эң башкысы биз ошо Атамбаев бузуп, кыйшайтып, талкалап кеткен мамлекеттик түзүмдү кайра кантип калыбына келтиребиз. Мамлекеттик түзүмгө элдин ишеничин кантип калыбына келтиребиз. Эл менен бийлик качан бир болот. Мына президенттин ыйгарым укуктарынын башында эле жазылып турат. Президент бул бийлик менен элдин биримдигин аныктап турат деп. Мына бүгүнкү күндө президент эл менен бийликтин биримдигин аныктап атабы, аныктаган жокпу? Аныктаса эмне механизмдер менен аныктайт? Кандай жол менен аныктайт? Мунун баары конституцияда бир сөз менен жазылган менен турмушта реализациясы мындай жайылып көрсөтүлгөн жок. Мына ушунун баары ушу Атамбаевдин сабагынан чоң сабак чыкса, чоң маани чыкса, коом өнүгөт. Болбосо эми макул соттобойдук, эртең да бирөөнү соттобойбуз. Коом дагы эле кетип атат да. Ошол эле милиция иштеп атат, ошол эле прокурор иштеп атат, ошол эле сот иштеп атат, ошол эле АКС иштеп атат. Бүгүн Атамбаевдин шаары менен баягы 30-жылкы репрессия деле ошондой болгондо 3-4 киши чынында эле эл душманы болсо ага кошуп туруп 10-15 жөн эле өзүлөрүн жаман көргөндөрүн атып деле тыштай беришкен. Кийин баары акталып кетти да. Пикир келбегендерин аттырып ташташкан, жөн эле аттырып ташташкан. Анткени жалпы эл душманы менен күрөшөбүз деген уран менен кеткен. Бүгүн дагы ошол Атамбаев булгап кетти, Атамбаев коррупцияны гүлдөттү, Атамбаев мамлекеттик түзүмдү узурпация кылып алды дегенин шары менен ошол мындай эле терип эле бир топ адамдарды жазалап, анан негизги түзүм, негизги бийликтин ички табити өзгөрбөй калса, анда могу жазалоолордун бүт баары бир тыйын карзыбайт. Эң туура. Соттордун чечимдерин 7-ташта звонокту күтпөй, өздөрү калыс чечим кабыл алып, милиция, жанагы АКС, Финполициянын булар өздөрүнүн полномочияларын ашып, мындай адамдарды жөн эле камап, 2-3 ай аларга сурак ишин да жүргүзбөй, жөн эле камап жаткандарын, жана башка ушундай бир укук бузуулардын Атамбаевдин убагында болгондордун ошолордун мындан ары жоюу, мындан ары бир баягы правовой поледен чыгып кеткен өлкөдөйбүз да, ошону кайра өзүнүн нугуна салыш, ушул кандай болгондо болот, ошол боюнча иш алып барсак, ошондо жогорку кеңештин мен ойлойм кадыры көтөрүлөт. Бул тарыхый чечим болду. Мына Эмиль агабыз айтып атат, мен да кошулам, бул чечим менен жогорку кеңеш мисалы бул жолу анан кийинки президенттерди жөн эле камай бербей, мындан сабак чыгарышыбыз керек. Чыгарып, жыйынтыктарды чыгарып, бир адамдын колунда мындай башкесерлер, колунда бийлиги бар башкесерлер чогулбаш керек. Баарыбыз билебиз, Атамбаев жанында телохранительдери МВД, Жан Абдилсегизбаев, тиги генеральный прокурор, бүт академический образованиясы бар кишилер адамдардын тагдырларын чечкен. Такыр эле каршы чыккан журналисттерди соттоткон, туура эмес сүйлөгөн депутаттарды, көмбөгөн жетекчи башчыларын АКС алып барып камап коюп, 8 ай, 9 ай отурган, жөн эле суракка чакырбайт, мындай эмесин да койбойт. Ошондой адамдар бар. Ошолорду мен ойлойм, булар кайталанбаш үчүн сиз айткандай жогорку кеңештин дагы бир эрктүү мындай чечими, чоң чечим керек. Уланталы дагы бир угарманды угабыз азыр. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы, Азизгүл Бишкектен. Угатабыз сизди. Суроо алдыкы депутатка. Эгер жанагындай катуураак сүйлөсөңүз жакшы болот. Текебаевди соттогон сот эми Атамбаевди соттосо деп. Ошол соттун баарын ким жардам берип ошол кызматка алып келип атат? Ал дагы 120 депутат. Пусть он не забывает свое участие в этом күнөөсүн. Экинчи, бүгүнкү прокурордун выступлениеси эмне, каяктан таап келген ошону? Эмне деген власть, эмне деген кадры у вас? Как школьник, который забыл заданияны. Эки сөздү бир жаттап алган, только эки фразасы бар. Бирөөйүн билбейм, анан кийин мындай. Эмне үчүн ушундайга жеткирген 120? Иши бүгүн бирөөнү, бир кишини. Эгер эртең жок, ананыраак бир аз алдыга экөөнү понос башталса, Атамбаевдин алат болобу? Я не защищаю никого. Я вообще презираю эту власть. Рахмат, сизге түшүнүктүү болду, жооп берип койсоңуз. Сотторду түздөн түз президенттин кийлигишүүсү менен чечип, президенттин мындай
мисалы мына баягы сотторду караган комиссия да баягы мыйзам түрүндө аябай жакшы жазылган. Президентский администрациядан, коалициядан, оппозициядан. Бир нерсени түшүнбөйлү, ал коалиция деген ошо президентский администрациядан экөө бир эле киши. Ал даже мына бизде бир факт бар, счетный палатада болуш керек. Президентский администрация, коалиция, анан оппозиция. Биз оппозиция ба кандидаттарыбыз менен апелляция этип, биз бири-бирибиз менен талашкыча коалициядан өтүп, президенттен өтүп, кворум бар деп алар иштерди өздөрү баштай берген. Анан кворум бар жерде, көпчүлүк бар кезде, ошол президенттин айткан указы менен соттор дайындалат. Президенттин сөзүнөн СДПК каяка чыксын ошол кезде. Азыр дагы. Анан ошону менен соттордун составы апелляция. Азыр соттор мени жумуштан алып салат. Мен булда чечим чыгарбасам, бар ошо жети этаж менен сүйлөшүп кел деген бул. Баарыбыз көрүнүш сөз. Кошумча бул депутаттарга күнөө коюп атпайбы? Негизи 10-жылкы конституцияда бир топ жакшы механизмдер кирген, жакшы жанагындай бийликтин ички тең салмактуулугу, бийликтин ички жана ажырымы абдан жакшы эле көрсөтүлгөн да. Бирок ошо 10-жылдан кийин мына ошо Атамбаевдин учурунда ошол мүмкүнчүлүктөрдү турмушка ашыруучу механизмдер кириш керек болчу. А вот эң башкысы ошо бийликти мыкчып отуруп, ошо механизмдерди киргиздирбей кармап, ошонун аркасында жанагы ала калып атпайбы? Ошо ала була калтырып туруп, анан бийликтин узурпациясын, анан бийликти жеке президент аппараты бир жакка топтоп алып атпайбы? Мына жөнөкөй эле мисал. 10-жылкы конституцияда биз өзүбүз оппозицияда жүргөндө айтып жүрчүбүз. Бийликти эң таалуу эки жери бар. Бул бюджет, анан укук коргоо органдары. Бул эң чоң маселе. Дүйнө боюнча бюджет менен укук коргоо органдарын жеңип алган партия башкарат ошол багыттычы. А биз тескерисин киргизгенбиз конституцияга. Жогорку кеңеште укук коргоо органдары комитети менен бюджет комитетти оппозициялык фракция жетектейт деп. Мына ошол механизм кирген менен ошо оппозициялык фракция жетектеп турган ушул механизм бу механизмдин толук иштешине шарт түзүлгөн эмес. Мына азыр эле депутат айткандай, көпчүлүккө салып эле сүрмө топ менен өткөрө берет деп, ал жерде төрагалык кылып отурган менен эчтеке чече албайт. Мына бул жерде андан ары ойлонушубуз керек экен. Ошол механизмди мына бюджет менен укук коргоо органдарын оппозиция кандай реалдуу турмушта иш жүзүндө көзөмөлдөй алат дегенди киргизишибиз керек да. Болбосо көзөмөлдөйт деген бул фиксия. Мына Никитенко башкарып турат укук коргоо органдарын. Ошол мына соттор эмес, жана чыркыратып бирөөлөрдү камап атса, ошол милицияга алы жетпей, артынан көчөдө митингде өзү чуркап жүрбөйбү? Уланталы азыр дагы угарман байланышта экен, саламатсызбы? Угат ал, сизди айта бериңиз сурооңузду. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен айта турган суроом, бул өзү Атамбаевдин тушунда баарыңар эле депутат болуп, губернатор болуп, тегерегинде күчүктөй болуп, эме аңдып жүрдүңөр эле. Анан эми Атамбаев бошогондон кийин эле баарыңар ак карга болуп эле чыга келдиңер. Анан мындай чатактын ичинде итиндей эле жабалактап атасыңар. Атамбаевди негизинен алганда жакшы ишер деп эсептейбиз чындыгында. Анан кийин буну эл жанагы шайлоочулар чечет да, мунун жанагы немеси макамын алуу же коюу боюнча. Ошондо шайлоочулардын 3/2 бөлүгү макул болсо гана ошонун макамын ала аласыңар. Закон ушундай. Аны жашырып атасыңар силер. Айтпачы. Бул киши аксакал, үйүнө аксакал экен, бирок мында аксакалга ылайык эмес сөз айтып атат. Анткени мен өзүм жөнүндө айтсам, ушу өмүрү мына Атамбаевдин жанында күчүгүндөй болуп жүргөн эмес, мен так айтам. Анткени мына 16-жылы Атамбаев кыйшайып бийликти тескери кетип баратканда, мына ошол узурпацияга бартасында айтып чыккан
айткандардын бири мен болчумун. Ачык эле айтыш керек. Анан эле эми губернатор бийлик же башка баягы кызматты Атамбаев берген жок, ошол кезде кырдаал болгон да. Эми бүгүнкү күнү Атамбаев андай эле анан Атамбаев президент болуп турганда кол алдында иштегенден баары эле өмүр бою унчукпай жүрсүн деген мындай анты дагы шерти да жок да. Эгерде туура эмес нерсени туура эмес деп кайсы убакта болсо айтыш керек. Мына бүгүнкү күнү биз так айтышыбыз керек, таптак айтышыбыз керек. Анткени Атамбаев өзүнө өзү кыянат кылды. Өзү биринчи кезекте ошо апрель революциясынын идеяларын сатты. Өзүнүн жеке керт башынын кызыкчылыгы, байлык, бийлик үчүн апрелдеги шейттердин арбагын тебеледи. Ошолордун жаркын элесин сатты. Мына ошонун азабы мына азыр келип өзүнүн башына түшүп отур. Бизге келген эми темага байланыштуу дагы суроолорго көңүл бөлөлү. Макул, Атамбаевдин кол тийбестигин алып тынды депутаттар дейт. Азыркы кырдаалда күч түзүмдөрүн күтпөй президент дагы бир сөз айтыш керекпи? Эгер кырдаал курчуп кетпесе экен деп эле эл ошону ойлочу болдук деп сурап атат. Кырдаал эч качан эми баягы мындай бир адам тиңдей болот деп айта албайт. Дагы бир жолу мен жана жогорку кеңеште да айттым, бүгүнкү күнү Атамбаев менен депутаттардын ортосунда талаш болбош керек. Бүгүн Атамбаевдин мыйзам алдында болгон мындай тиреши да. Мыйзам алдында өзүнүн актыгын далилдесин, эл алдында да далилдесин. Биз ан сайын ал кишинин кадыры өсөт. Анан үйүнө жатып алып, мен сотуңарга барбайм, да башка деп айткан сөз мындай а кишиге косук бербейт. Себеби ошол киши 6 жыл президент болуп турду. 6 жылда ошол азыркы жогорку кеңештин 80% келишине өзүнүн түздөн түз тиешеси бар. Фамилияларын карап чыккан. Анан качан эле анын сөзүн жактап, анын сөзүн сүйлөп турсаң жакшысың. Анан өзүнүн оюн айткандан кийин эле силер чимкириксиңер деген өзү туура эмес. Анын тегерегинде жүргөндөрдүн баары мактап атат. Убагында Жанар Акаевди бул балашка түшүнбөй, бул кимдин аркасынан келгенин билбейт деп, мен сөзүмдү гана сүйлөш керек деп айтып атып, мына бүгүн эми Жанар Акаевден өткөн депутат жок экен деп айтып атат. Кал сүйлөйт экен депчи. Ошол үчүн мындай эки стандарт болбош керек. Негизи угармандын суроосуна биз конкреттүү кандай жооп бере алабыз? Президент ушул иште бир ой пикирин айтыш керекпи деп атат. Президент бул жерде эч кандай ой пикир айта албайт. Эмне деп айтат, мисалы үчүн, же токтоткула деп айтабы, же токтотпогула деп айтабы. Эң башкысы президент бир нерсе айтыш керек, бардык иш мыйзам чегинде болуш керек дегенди айтыш керек. Ал эми калган эл, мына акыл эс ордунда, коомду, мамлекетти, келечекти ойлогон ар бир адам Атамбаевга айтыш керек. Ушунча аңда токто. Элди козутканыңды токтот. Кан төгөм деп тиги аракет кылганыңды токтот. Кагылышам деп атышам деген аракетиңди токтот. Мыйзам астында жооп бер. Эгер мыйзамды бузуп, мыйзамсыз тебелей турган болсо, анан биз сени колдоп беребиз дегенди ар бирибиз айтышыбыз керек. Эмне үчүн мисалы ошол эле Текебаев депутат кезинде, лидер фракция кезинде мыйзам алдында барып жооп бериш керек. Садыр Жапаров барып жооп бериш керек. Жана башкалар мыйзам алдында жооп бериш керек дагы. Атамбаевга келгенде мыйзам алдында жооп бергенге болбойт. Биз бүгүн мисалы ошол эле действующий президентти дагы импичмент жарыялап, мыйзам алдында кылса болот. Бул жол анын да мыйзамдуу жолу бар. Эгер жана мыйзамдарды бузган болсо. Атамбаев бул өзүн, не только Атамбаев, а вообще экс-президенттер өзүн мындай бир Кудайдан кийинки адамга теңдебеш керек. Бардык жарандар менен бирдей болуп, мыйзам алдында элдин баары жоопкерчилиги бирдей болуш керек. Угатабыз сизди. Саламатсызбы, Шарна Медет. Мен айтар элем, ал азыр бүгүнкү болгон окуядан кийин юридикалык билими баары деле жогу деле сүйлөп мындай элди мындай башын айландырып атат да. Негизи чын-чынына келгенде баары эле мыйзамдуу түрдө эле кетип атат. Бул жерде эч кандай Жээнбеков баардыгы ушу Жээнбековке такап атат да. Бул жерде ушул укук коргоо органдары өзүнүн жолу менен эле мына ЖКнын эмесин макулдугун алып, азыр пока айта эле күнөөсү бар деп, мына ошол жол менен эле кетип атат. Анан кийин ар ким эле ортодон чыга алып эле анан кийин мынандай болду, тигиндей болду деп. Кичине юридикалык билими бар адамдар мындай жакшылап түшүндүрүп койсо жакшы болмокта. Негизичи ато элдер ар кандай. Рахмат сизге. Ушул кырдаал бир саясий чыңалууну жаратып кетпейби? Ал үчүн эмне аракет көрүш керек деген дагы суроолор басымдуу болуп атат. Мисалы мына Садыр Жапаровду баарыбыз билебиз. Ушул эле Эмиль агайыбызды барымтага алып, өрттөгөнү
үчүн деп мына ал киши качкан жок, өзү келип сотто болуп атканда эмне абасты айтканын да билебиз. Менин эч кандай бул адамга добум жок десе да болбой соттолду. Ошондо дестабилизация кылмак, элди көтөрмөк деген үчүн. Анан бүгүнкү күндө Алмаз Шаршенович элди көтөрүп атканы, жанагындай чогултуп мындай призыв кылып атканы бул өтө туура эмес. Элди сабырдуулукка чакырабыз. Биз правовой поледе жашашыбыз керек. Баягы Атамбаевдин убагында кеткен кемчиликтер, каталарынын баарын мен ойлойм бул чечим, жана жогоруда айтылган чечимди кабыл алып, бүт баарын кайра мыйзамдаштырыш керек. Мындай заказной киллерлер, баягы сот, следователь, прокурор деген болбош керек. Бул адам следствиядан же башкадан өзүнүн актыгын далилдеп чыккан. Мен ошондой правовой өлкөгө айланышыбыз керек деген мен жакшы ниетим бар. Мамаев аттуу карма мындай суроо жөнөтүп атат. Азыр эми баарына белгилүү болуп жатат. Кол тийбестик макамын алгандан кийин Атамбаевка болочокто кылмыш иши козголуп калышы мүмкүн экендигин. Бирок азыркы учурда Атамбаевдин өз тарапташтарын топтоп алып, элди экиге бөлүп, бийликти түзмө-түз эле коркутуп, бир нерсе болсо басып алам деп жатпайбы? Менин суроом, Атамбаевдин тарапташтарын азыркы учурда кантип тынчтандырса болот деп сурайт. Ошондой жана биз деле эмени ашып түшөбүз, забордон секирип барабыз, басып алабыз дегендер мыйзам чегинде бүгүн, эртең, даже кечээ жоопко тартылыш керек болчу буларчы. Бул жерде прокуратура, коопсуздук кызматы, милиция кызматы так иштеш керек. Ошондой ар бир айткан, жанагындай элди козуткан, чакырык таштагандардын баарына эскертүү берилиш керек. Керек болсо аларды дагы токтоосуз жоопко тартыш керек. Бул жерде бир өкүнүчтүү нерсе бар да. Алмаз Шаршенович 8-июнда эл чогултуп, бизде сүйлөшүү болгон, джентльменский соглашение болгон. Биз тандап келген Сооронбай Шарипович Жээнбеков мисалы жөн эле аксакалы болуп бата берип, жетинчи этажда унчукпай, кабинетинен чыкпай отурмак, менин жаш балдарым ишин кылмак деп. Эми сүйлөшүүлөрдү бузуп кетти, мени алдап кетти. Мен баягыдай бул жакка жатып алып башкарайын дегеним ишке ашпай калды. Ошол үчүн элдерге эле көтөрүлөлү деп айтканын, ошол тегерегинде жана аябай мындай радикалдуу чуркап аткандар, алар кызыктар деп эсептейм. Себеби биз билебиз жанындагы адамдардын канча финансылык бутуна турган, ошол эле Албек Ибраимовдун эбегейсиз байлыктарды күткөнү, дагы башкалар. Анан мыйзам алдында бүгүн жогорку кеңеш жөнөкөй жарандын катарына теңдеди Атамбаевди. Жөнөкөй жаран эртең прокуратура чакырып, сен бул иште сен ишиң бар экен, адвокатын жалдап барып сотко барып өзүң актыгың далилде. Ошол сыяктуу эмне үчүн ал адам мыйзам алдында жооп бербеш керек. Өкүнүчтүүсү бул элди көтөрүп, түндүк түштүк маселесин козгоп атканы бул мындай кыргыз элине, биздин кыргыз элинин келечегине мен ойлойм бул жакшылыкты алып келбейт. Ошон үчүн тынч туруп, мен ойлойм бул жакшы мындай прецедент болду. Келечекте президенттерибизге бул сабак болду деп ойлойм. Ошол жерде да бир нерсе да, мына көпчүлүк айтат, көпчүлүктө элдин арасында пикир бар да, ошол экөөнүн жараштырып эле коюшпайбы, экөө элдешсе эле тынч болуп калбайбы. Бул жерде экөөнүн ортосунда уруш жок, чатак жок. Мисалы үчүн президент Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосунда уруш, талаш маселе жок да. Муну элге ушуну так айтыш керек да. Экөө эчтеке талашкан эмес, алмада талашкан эмес, нанда токо талкан эчтеке талашкан жок. Экөөнүн ортосунда бир маселе, бул мамлекеттүүлүк маселеси турат, келечек маселеси турат. Атамбаев бийликти жакылыс жеке ээлеп алгандан кийин, ошо жана балдарды коюп, Сооронбайды жөн эле конок катары төргө отургузуп коюп, өзүм башкарам деген. Ошо үйүндө жатып алып өзүм башкарам деген. Бул жерде Жээнбеков ошо мамлекеттүүлүктү тандап алды. Достуктан мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын өлдө койду. Муну элге так айтышыбыз керек да. Эгерде достчулукту койсо, анда экөө келишип алып, жеңичинен дагы эле ошо Атамбаев жасаган иштер уланып кете бермек да. Ошон үчүн экөө жараша турганда, элдеше турган маселе жок. Элдештин бир эле жолу Атамбаев эгер жанагы жасаган күнөөсүн, кылмышын
мойнуна алыш керек, элден кечирим сураш керек. Туура мен мамлекеттүүлүккө кыянаттык келтирдим, бийликти жалгыз ээлеп алып башкардым, башкарууга аракет кылдым. Эми ушул ниетимен кайттым. Мамлекеттин мыйзамдуу жолдо, укуктук жолдо өнүгүшүнө мен 100% ошого тилектешмин, ошого макулмун деши керек да. Мына ошондой элдеш болот. Азыркыдай мен таптазамын, акмын, анан Сооронбай капкара деп отурса каяктагы элдеш? Угатабыз сизди, саламатсызбы? Саламатсыңар. Айтыңыз. Мен ушул Эмил Саламатовичке суроом бар эле да. Медетбаев Кайраткан агатович, апрель кыймылынын төрагасынан. Айтканда Эмил Саламатович ошол убакта деле сиз губернатор болуп турбадыңызбы? Сиз туура айтып атасыз, бизге кыргыз элине тынччылык керек, ынтымак керек да, мынакей жай мезгилибиз келет. Ел кирип келди, элдерди тосуп алышыбыз керек. Элдер Ысык көлүндө эле ошол жай менен эле жамбагат, ачыгын айткандачы. Анан жанагындай бузукулар, жанагындай Эмил Саламатович айткандай ар кандай провокацияларды жаратып атпайбы? Минтебиз, тигинтебиз, анан эл келсе элге каршы чыгабыз деп. Элге эч ким каршы чыга албайт. 6 жылда эмнени гана талкалап кетти. Карапайым эл эле кыйналып атат. 6 жылда эчтеке эле жасалган жок, туура айтып атат. Эми Алмаз Шаршанович уят болсо мыйзам чегине жооп берсин деп ойлойм да. Рахмат. Бул тарыхта калат, сиздер туура иш алып баратасыздар. Кийинки президентке сабак болсун, закон баарына бирдей болуш керек. Кылмышы такталса жооп берсин деп кайрылган экен угарман. Анан дагы бир угарманыбыз жазып атат. Деги эле Кудай сактасын, бирок күч түзүмдөрү дагы аябагандай жакшы иштеш керек. Парламент ушуну менен эйфорияга алдырып, таркап кетсеңер жакшы болот эле деп сурап атат. Ушул болуп аткан окуянын баары чогулуп келип бу Төлөгөн Касымбекович жазган Шералынын чокою деген образды түшүнүктү берет да. Мына ушунун баары биригип чокой болот. Мына ушуну чокой деп айтылат. Бул образда айтылган нерсе мына азыр реалдуу жанагындай турмушка ашып келатат. Муну бул абдан чоң маселе. Менин оюмча бул коомду артка тарткан эмес, астыга сүрөй турган маселе. Жөнөкөй мисал мына Түштүк Корея өнүккөн мамлекет, абдан жогорку деңгээлде өнүккөн мамлекет. Баягы экинчи дүйнөлүк согуштан берки 10-12 президент болду Түштүк Кореяда. Ошонун бирөө эле түрмөгө отурган жок. 10 чактысынын баары түрмөгө отурду. Бирок өнүгүп атат. Мына акыркы президенти эмне үчүн отурду? Өзүнүн подружкасына мамлекеттик кандайдыр ыйгарым укуктарды берип койгон. Ал ошо мамлекеттин атынан бирөөлөргө жолугуп, ар кандай иштерди жасаган. Мына ошон үчүн соттолуп кетти. Подружкасына бир кичине ыйгарым укук берип эркелетип койгон экен. А бул жерде Атамбаевдики андан чоң болуп атпайбы? Шопуру деле жанындагы секретарша, жан сакчысынын баарына тең мамлекеттик реалдуу бийликти берди. Жөнөкөй эмес. Бул жерде маселе абдан терең. Ошон үчүн ушунун баары элдин, мамлекеттин келечегине иштегендей, жана жогорку кеңеш тарабынан дагы бир чоң кадам жасалыш керек. Мен дагы бир жолу айтып коюшум керек. Ушул Атамбаевдин түзгөн жанагындай кыйшайып кеткен бийлигинин кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды камтыган бир чоң документ керек. Мен бул комиссияга киргеним дагы мындай бир кызыктар же бир Атамбаевден өч алуу эмес. Мен дагы буга чейин Атамбаевдин кетирген кемчиликтерин, жанагы күч структуралары болот, ошол эле экономикадагы кандай мындай артка кеттик. Буларды мен ушу келечекте оңдоого аябай кызыктар элем да. Жана Эмил Саламатович айткан чечимге да буюрса мен активдүү мындай аракет кылам да, депутаттардын коллектив. Эми мен жалгыз чечпейм, ал жакта коллективный орган. Но маселени көтөрөм. Демилгелегим келет. Дагы бир нерсени айткым келет. Мына эки революцияны көрдүк. Мен өткөндө бир күч структурада иштеген бир тааныш агалар бар эле, ошолор айтат. Дагы революция болсо жакшы болот эле дейт. Сага эмне болду анча? Революцияны эмне кыласың? Анан Атамбаевдин баягы кууратты тигүү деп сөз айтып, сага эмне кереги бар? Сен өзүң күч структурада иштесең, мындай жеке кызыкчылыгың болуп атабы десем, анан күлүп айтат. Биринчи революция болду дейт, мен машина алдым дейт. Экинчи революция болду, мен заңгыраган там салдым дейт. Үчүнчү революция буюрса мен могу дагы бизнестеримди оңдоп алат элем деп. Революция болгон сайын ОПГлар менен эле ушу күч структура адамдар жыргады. А биздин жалпы экономикабыз дагы башкабыз канча жыл артка секирип атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Атамбаевдин бирден бир урааны мен стабилдүүлүктү алып келем. СДПКны шайласаңар стабилдүүлүк келет.
мен президенттик болуп турганда тынччылык керек деген сөз менен, уран менен СДПКны элдер колдоп келген. Бирок бүгүнкү убакта элдерге тынччылыктан мурун экономиканы карап атат. Мына ошол эле Ташкент, Алматы көп алыс барбай баралчы. 20 жыл алдыга өнүгүп кетти. Биз качан карап отурабыз? Пенсияларыбызды да башка акчаларды карасак, бүгүн Тажикстандан калып кеттик. Ошону баарын ойлоп отуруп, мен ойлойм, бүгүнкү күндө бизге тынччылык керек, экономикабыз өнүгүшү керек, кайра правовой полеге келишибиз керек. Эң көп угармандарыбыз жазып атат, бирок программабызды бир угармандын билдирүүсү менен жыйынтыктагым келип атат. Кыргыз эли абдан акылдуу эл, көрөгөч жана даанышман дейт. Ошондуктан түндүк түштүк болуп бөлүнбөй, коррупционерлер менен тыгыз күрөшүш керек дейт. Тыгызбы же такай күрөшүш керек деп жазып калтырыптыр. Биз дагы чыны менен эле элибизде биримдик ынтымак болсун деп тилек кылалы. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Жогорку кеңештин депутаты экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратуу боюнча маселени караган депутаттык комиссиянын мүчөсү Алтынбек Жунус уулу болду жана саясатчы, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев катышты. Ушуну менен атайын чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Алдыда Марал радиосу түз эфирде программаларын улантат. Туура 5-6 мүнөт убакыттан кийин жаңылыктар менен таанышыңыздар.